Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн МК каналыбыздын алгачкы маектерин баштап жатабыз. Бүгүн биздин алгачкы эфирибизге Жогорку Кеңештин төрагасы Жумабеков Дастан Артисбекович өзү келип отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биринчиден мен сиздер менен ушинтип жаңы ачылган маалымат агенттик каналы менен учураштырганыма абдан кубанып турамын. Экинчиден ушул ачкан ишканаларыңыздар аңжолтой болсун. Ушул жерде дайыма элибизге, мамлекетибизге арналган ачык, акыйкат сөздөр айтылып турсун деген ой менен келдик. Куттуктап, анан албетте ушул улуу Ороз айында, Рамазан айында жалпы Кыргыз мамлекетинин ушу кармаган биздин адамдарыбызды, туугандарыбызды Ороз айы менен чын дилден куттуктап, ушу ниет кылган жакшы тилектердин баардыгы Кудай, жараткан Кудайыбыз ишке ашырсын, тилектерибизди кабыл кылсын деп баардык ийгиликтерди каалап кетким келет. Эми биз маегибиздин алгачкы суроосун баштай берели. Кыргыз парламенти 80 жылдан ашуун тарыхты баштан өткөрүп атат. Былтыр мына 80 жылдыгы деп өзүңүз баш болуп чоң салтанат менен белгиленди. Айтсаңыз, ушул учурда мамлекеттеги парламентаризм саясий укуктук талаптарга жооп береби? Негизи эми бул 80 жылдык тарых бизди өтө кубантат. Анткени бул да өтө мындай оңой тарых болгон эмес. Эми андан да алысыраак алып караганда биздин тарыхыбызда бул аксакалдар ушу кеңештерин өткөрүп, дайыма жыйынды, курултай өткөрүп, ушундай максатта Кыргызстандын тагдыры чечилип келген да. Бул 18-кылымдар, 17-кылымдарын кабыл алганда. Андан кийин 38-жылдары жаңы Кыргызстандын ошол мындайча айтканда парламенти түзүлгөн да. Ошондо Кыргызстандын парламенти түзүлүп, өлкөнүн ичиндеги болгон баардык көйгөй маселе ошо парламенттин ичинде талкууланып баштаган. Ана ошол күндөн бери убакыт өтүп, мына 80 жыл болду. Тарых өзүн көрсөттү. Эң алгачкылардан болуп мажоритардык түрдө парламенттин шайланышы, депутаттардын саны боюнча ар кандай болгонун, легендардуу мына парламент деп коебуз. Кийин мына 90-жылдары, 91-жылдары биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү алгандан кийин жаңы парламент, легендарлуу парламент болуп Кыргызстандын келечегин түптөлгөн мынакей биздин эл өкүлдөрү болгонун, андан кийин 2007-жылы 2000-жылдары 2005-жылдарга 95-жылы кайрадан бир мандаттуу округдарга айланып эл өкүлдөрү шайланышы, анан кайра тарых ушул өзүнүн убагын көрсөтөт экен. 2007-жылы ушул партиялык типтеги тандап алып, бул әрине бул жалпы референдум аркылуу элдин тандоосу менен чечилет. Бул башкаруу системасы. 2007-жылы ушул партиялык системанын негизинде эл өкүлдөрү шайланган. Анан акыркы бул онакей мамлекетибизде 2010-жылы революция болуп, ушу конституцияны өзгөртүп, референдум болуп, андан кийин так парламенттик, президенттик башкаруу деп конституциябызга киргизип, эл кабыл алып берген. Ошо 2010-дан бери мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр көргөндөй мамлекетибизде ошол парламенттик өзүнүн ордун, ролун дүйнөгө, Европага, башка өлкөлөргө, чоң өнүккөн өлкөлөргө көрсөтүп жатабыз да. Ошондуктан өтө чоң тарыхыбыз бар деп мен айтып кете алам да. Эмесе өзүңүз да буга чейин айтып кеттиңиз, Кыргыз парламенти буга чейин бардык
ыйгарым укуктарды тажрыйба жүзүндө көрдү. Тактап айтканда, өзүңүз айткандай 2 палаталуу, 1 палаталуу, мажоритардык пропорционалдуу дагы шайлоолорду баштан өткөрдү. Азыр эми учурда Жогорку Кеңеш тарабынан шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү депутаттар тарабынан демилгеленип каралып жатат. Мунун зарылдыгы эмнеде болууда? Эми биздин баш өзүбүздүн мыйзамыбыз бул конституцияда мен айтып кеттим, ар жерде так көрсөтүлгөн мыйзамдарды ким жазат, ким аны аткарат, аны контроль дегенде ошол жерде так көрсөтүлгөн беренесинде конституциябыздын бул биринчи 10.000 кишинин демилгеси менен кол топтоо иретинде ошол жерде мыйзам долбоору иштелип чыгып, Жогорку Кеңешке сунушталат. Экинчиси бул өкмөт тарабынан мыйзам долбоорлору иштелип чыгат. Анан үчүнчүсү бул Жогорку Кеңеш. Жогорку Кеңештин так өзүнүн милдети ушул жерден башталат. Жогорку Кеңеш ошо мыйзамдарды кабыл алып, анын аткарылышын, функциясын контролдоо иретинде. Жогорку Кеңештин эң маанилүү маселеси ошол. Эми жалпысынан көп мыйзамдар бул өкмөт тарабынан мындай айтканда, жалпы практикадан айтканда, өкмөт тарабынан жазылыш керек да. Анткени өкмөт бул аткаруу бийлиги болуп саналат. Анткени булар аткаруу бийлиги болгондон кийин көп нерселер менен өкмөт аябай мындай карама каршы ой пикирлер болуп калса, бир тоскоолдук болуп калса, булар көп кездешет да өкмөттүн баягы мыйзамдар бир мамлекеттик чоң масштабтагы иш-чаралар болобу же бир жаңы ишканалардын, мисалы алганда ишкананын ачылышында же кандайдыр бир экономикага чоң салым кошо турган тарап болгондо бир мурун кабыл алынып калган мыйзамдар бар. Ошолордун кандайдыр бир тоскоолдугу болуп калышы мүмкүн да. Анткени бул да организм сыяктуу, мына 21-кылымда болуп атабыз. 20-жылы кабыл алынган мыйзамдар бар. Анан жыл кылымдар алмашкан сайын мыйзамдарда өзүнүн эскилиги жетилгендей болот да. Ошого өзгөрүүлөр болуп туруш керек. Өкмөт ошолор менен көп кездешкенден кийин негизинде өкмөт мына ушундай мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү өкмөт алып келиш керек. Бирок алып келип атат, ошо өкмөт катуу иштеш керек. Анан кийин Жогорку Кеңеш келгенде депутаттардын милдети ошол комитеттерден өткөрүп, жалпы палатада мына 3 окуудан биз кабыл алып беребиз. Бирок сурайбыз да, эмне себептен муну өзгөртүүнү алып келдиңер? Бир сөзү болобу же бир маанисин өзгөртөбү? Ушундай мыйзамдар келгенде сурайбыз, эмне үчүн бул өзгөртүүлөргө ушундай сөздүктөр кирип атат, жаңы сөздүктөр кирип атат. Анан зарылчылык эмнеден дегенден алар жооп берет. Экономиканын өнүгүшүндө, бир отраслда ушундай жаңылануу болуш үчүн деген негизинде өзгөртүүлөр алып келгенде депутаттар ошонун тактыгын көргөндөн кийин, аныктагандан кийин анан биз колдоп берип атабыз. Анан ошол моментте мындай көңүл алынбаган тарап болуп калса, жазуу бир кошумчалар болуп калса, биз кошуп, мына өкмөт менен чогуу ошо мыйзамдарды алып өтөбүз. Андан кийин сунуштар менен депутаттарга кайрылышат. Ошол негизинде мыйзам долбоорлору каралып, иштелип, депутаттар тарабынан алып чыгылат. Мунун баардыгы ошо ийгиликке, ошо экономикабызга, элдин жашоо турмушун оңдоого арналган мыйзам долбоорлору мына күндөн күнгө ошо өзгөрүп турат да. Бул организм сыяктуу эле, ошондуктан биздин милдет ошондой. Анан аткарылышын ошондой кемчиликтер болуп калса, ошо мыйзамдын туура эмес иштелип аткарылып атканы болсо, мына депутаттарга кайрылуулар, арыз муундар түшкөндө анын баары такталып, мына тийиштүү органдарга берилип, аны жоюуга мына биз дайыма көзөмөлдөп турабыз. Мына ошонун негизинде мыйзамдардын бүгүнкү күндө иштелип жатканы, мына быйыл жаңы мыйзамдардын күчүнө кириши, иштелиши, жаңы мыйзамдардын кодексине өзгөртүүлөр болбоду. Ошонун негизинде 21-кылымдагы биз шайкеш келтирүү алкагында бул мыйзамдар иштелип чыккан. Мына ошонун күчү иштешин биз контролдоп мыйзам кабыл алганбыз, бирок иштегенде мына практикада көп нерсе мындай алдыңга чыккандан кийин да көрүндү да. Мына ошонун негизинде өкмөт дароо алып келип, аларга да өзгөртүү кылып, мына бүгүнкү күндө аксабай тургандай кылып туруп, ошо мыйзамдарды иштеткенге парламент аябай чоң өзүнүн салымын кошту, өкмөткө жардам берип,
Унун эң ниетибиз ушул иштеп элге, мамлекетке жакшы ийгиликтерди жаратуу негизинде ушул мыйзамдарды кабыл алып берип атабыз. Мына азырдагы шайлоо мыйзамы, ошол жогорку кеңешти президенттик шайлоо мыйзамдарына жоонун депутаттарынын тобу өзгөртүүлөр киргизип, мына биринчи окуудан кабыл алып бердик. Бул өзүнүн процедурасы менен иш жүрүп атат. Ошонун негизинде депутаттардын милдети да ошондой, ошол мыйзамдарды кабыл алып берүү. Биздин жашоо турмушубуз, мен азыр бул жерге келип ушинтип сиздерге интервью берип, сиздер менен отурган бул да мыйзам. Ошо мыйзам алкагында, ошондой. Ошонун баардыгы депутаттардын колдоосу менен, ошонун иликтөөсү менен ушул мыйзамдар кабыл алынып атат. Ошол үчүн дүйнөдө парламенттин кереги ушул. Дүйнөнүн парламенттин кереги, эң функциясы ушул да. Анан ошол жерде өзүңүз ошого жол баштап калдыңыз. Жогорку кеңеш дүйнөлүк парламентаризмдин кандай сабактарын алууда, деги эле ушул жаатта кандай иштер жасалууда? Эми дүйнөдө ар бир мамлекеттин өзүнүн иштөө, мамлекеттин, өлкөнүн өзүнүн тартиби бар да, ар кандай өзү жолдорун тандап алган. Анан эми биз алыс кетпейли, мына Орто Азиядан алып караганда Кыргызстан бул элдин тандоосу бул болгон. Парламенттик, президенттик, анан демократиялык жолду деп тандап алганбыз. Ошонун негизинде Кыргызстан өзүнүн дүйнөдөгү ролун көрсөтүп атат. Анан биздин могу системага эми бирөөгө жагабы жакпайбы, мен мындай ачыгын айтышым керек. Бирок мына Европаны айтабыз да, өнүккөн өлкө дегенде биз Европа, Германия жана башка өлкөлөрдү айтабыз да. Бирок алардын ошол биздин ушу жолду тандап алганыбызга өтө мындайча айтканда кызыктар, жардам берип турат. И аябай кубанычта деп айтып кете алам да. Анткени Кыргызстан эң туура эл менен жакын болгон, элдин үнүн уккан, элдин көйгөйү менен жакын болгон системаны тандап алдыңар деп дайыма ошону ачык айкын айтып турат. Анткени мамлекеттин Европадагы өлкөлөрдүн өнүгүшү мына ушул жол менен кеткен. Парламенттик жол менен кеткен. Жеке бир көрбөдүк биз, мисалы үй бүлөлүк башкаруу болуп кетти деп тарыхта айтылып жүрөт. Мамлекетти менчиктештирип алды деп айтып кеткен тарыхта. Ошону алкаган эки жолдо элдик көтөрүлүш, революция болду. Ушунун баардыгын эл көтөрө албагандан кийин ушул системаны 2010-жылы бизге так өздөрү далилдеп берди эл. Анан кийин арине уну өзүм эл же ушуну конституцияны түзүп атканда ушунун баардыгын карап, ошону өнүккөн өлкөлөрдүн системасын карап, анан кийин биз парламенттик өлкөнү тандап алдык да. Бул эң кажеттүү. Анан бүгүнкү күндө да ошол биз батыш өлкөлөрүнүн менен тыгыз иштеп, алардын тийиштүү ушул коомчулукка, мамлекетке болгон мыйзам долбоорлорун алып, аларга кошумчаларыбызды кылып, өзүбүздүн бир аз менталитетибизге карап, ошону оңдоп, түздөп алып, биз аны колдонуп атабыз да. Дүйнөдө практикада ушундай бир мамлекет бир мыйзам жазаарда же болбосо бир мамлекеттик өзгөрүү кадамдар болгондо, эми башка мамлекеттерди карап көрөсүң да. Тажрыйбаларын ушул система кандай иштеп кетти деп, мына ошондой. Азыр күндө баягы эски СССР убагындагы мамлекеттер, СНГ убагында көп ушул система, мисалы Армения толугу менен, Грузия мамлекети толугу менен өткөн. Анын ичинде мына биз барбыз. Мен ойлойм, эми көпчүлүк мамлекеттер алдыга койгон максаттар, кийинки максаттар ушул болуш керек. Парламенттик ушул партиялык система менен өнүгүү жолун тандайт го деп. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, демократия жана анын өнүгүүсү үчүн парламент эң негизги таяныч экендиги белгилүү. Жогорку кеңеш учурда ушул милдетин кандай аткарууда? Демократия бул баардыгыбыз билебиз эмне экенин. Жалпы эл билет демократия кандай болуш керек. Мен ойлойм, бул негизи демократия деген чыгып эле кыйкырык, айкырык салып,
андай эмес да. Ооба. Демократия деген өлкө бул ошол мамлекеттеги адамдардын укугу сакталышы. Эң негизгиси ушул. Ооба. Адамдардын укугу мыйзам менен так сакталса, жана ошол мамлекетте мыйзамдар баардык элге болуп деп коеюн, тегиз иштесе, мына ошол мамлекет демократиялык мамлекет деп айтылат да. Так этер жери ушул. Эгерде адам укугу баардык жерде так сакталса, баардыгына бирдей иштесе, адам укугу тебеленбейт. Ошондо демократиялык өлкө деп биз ошого аракет кылып атабыз. Эми баардыгы бир убакытта болбойт экен, адам баласы иштегенден кийин бир аз кемчиликтер кетет экен. Анын ичинде мына парламент өзүнүн демократиялык өлкө экенин, парламенттик өлкө экенин депутаттар өздөрүн көрсөтүп атпайбы? Ачык нерсе, баардык нерсе парламентте ачык айтылып атат. Даже региондордо болобу, башка жерде болобу, бир туура эмес иштер жасалып кетсе, мына депутаттар чыгып, ачык, айкын элге ургузуп, ошолордун кемчилигин түздөгөнгө, ким кандай кемчилик кетирсе анын жазасын бергенге мына депутаттар ачыгын айтып атат. Ошондой эле мына биздин алып баруулар түз эфирде ачык көрсөтүлүп атат. Каалаган мындай журналисттер мына биздин жыйынга келип катышканы, баардык нерсе ачык айкын болуп, бул да жакшы нерсе. Бул да демократиянын өзүнүн бир белгиси. Белгиси. Бюджеттин каралышы, баардык нерсе мына ачык күзгүдөй болуп турганы, мына бул да демократиянын белгиси. Жашырын же болбосо бекитүү бир нерселер менен алек болбой, баардык коомчулукка ачык айкын болуп турсун деген ниет менен биз көрсөтүп атабыз. Депутаттар ошол болгон мамлекеттеги саясатта болобу, экономика жагында болобу, баардык нерсени ошол микрофондо ачык айтып атат. Экинчиси бул мына мыйзамдарда, башка мыйзамыбызда так көрсөтүлүп атат. Палата парламентте да оппозициялык фракциялар. Оппозициялык фракциялар мына бүгүнкү күндө бар. Алар да ошо көпчүлүк түзгөн коалициянын өкмөтү бар. Кетирип аткан кемчиликти балким коалиция айта албай атса, өзү түзгөн өкмөт деп айта албай атса, оппозициялык фракциялар бар, алар айтып чыгып атат. Мунун баардыгы мындай жалпысын алганда ачык анан демократия да, демократия. Мына ошондуктан эл тарабынан шайланып келип, парламент көткөн партиялар өздөрүнүн болгон саясий күрөшүн ошол жерде көрсөтүп атат. 6-чакырылышка деги эле ушул жогорку кеңешке карата каалоолор, аны менен кошо сындар айтылат. Анын ичинде мен да бармын, токтобой айткандардын катарында. Анан төрага катары айтсаңыз, ушул коомчулукта айтылган оң жана терс пикирлерге, жалпы эле сындарга көз карашыңыз кандай? Эми мен эч убакта чече албаймын. Эми арине Сын негиздүү болуш керек. Сын негиздүү болуш керек, туура айтасыз. Баардык нерсени кабыл алыш керек. Биз качан гана ушу чындыкты айтып, андан кийин кемчиликти мойнубузга алып, ишти алып барсак, биз ошондо ишибиз жүрөт да. Ишибиз жүрөт. Анда башка жол жок. Ошондой эле башка адамга да ошондой сен өзүңүн аракетиңди ошондой көрсөтүшүң керек да, ошондой аракетиң менен адамга мамиле кылышың керек. Чындыкты, анын жаман ой менен жаман көрсөтөм, коомчулукка жаман көрсөтөм деген ниет менен кылсаң, ал иш узакка созулбайт. Анын орду чыгып калат да. Ошондуктан сын пикирлер парламентке дайыма айтылып турат. Чындыгы чындыкта айтылат, калпы калпта айтылат. Анын ичинде төраганын мен атыма мага айтылган сындар бар. Анын ичинде туурасын мен туура деп кабыл аламын. Ошо кемчиликти оңдогонго, экинчи андай катачылыкты кетирбегенге дайыма күрөшөмүн. Күрөшүш керек, күрөшөмүн. Биз да. Калган мындай калп кара ниет менен айтылган баягы ушактар болуп атат. Эми ар кандай адам баласы болгондон ар кандай болот экен. Бирок андай нерселерден биз уже мына бүгүнкү күндө көңүл албай эле эң негизги ниетибиз мамлекетке милдетибизди мамлекетке үчүн иштеп берүү менен биз алекпиз да. Ошо негизинде күрөшөбүз.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биздин алгачкы маектерибизде Жогорку Кеңештин төрагасы Жумабеков Дастан Артисбекович болду. Сизди да кыргызстандыктарды, анын ичинен жалпы журналистика тармагын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн сыйлап, ушул автордук канал ачып атышты деп убактыңыздын тардыгына карабай келип бергениңизге абдан ыраазыбыз. Сизге дагы ошондой эле Жогорку Кеңештин жалпы жамаатына бекем ден соолук, иштериңиздерге ийгилик, ушул туткан орозоңуздар кабыл болсун демекчибиз. Чоң рахмат. Рахмат дагы ушул ишканалыңыздар ак жолтой болсун. Мына ушул маалымат, ушул жерден чындык маалыматтар айтылсын, эл үчүн кызмат кылган журналисттер, ушул жерден көп журналисттер чыксын. Анан ойлойм, тилегибиз, оюбуз бир болуп, бүгүнкү күндө жалпы биригип, мамлекетти өнүктүрүү, мамлекетти ушу алдыга жылдыруу, экономикабызды күчтөтүү, анан бул элге болгон кызматыбызды ушул ниетте арнайбыз. Ыйык орозо айында дагы бир жолу рахмат сизге, ушундай чакырып, ой пикир бөлүшкөнүңүзгө мен ар дайым дайынмын. Жалпысынан мамлекетибизде тынччылык болсун, туруктуулук болсун, анда баардык ийгиликтерди чогуу көрөлү. Рахмат сизге дагы. Рахмат.